Салам достор, балчылык темасыны улантабыз. Бул чыгарылышта биз Жылуу суу айылына келдик. Бул жерден Автандил мырза менен таанышканбыз. Ал бизге арыларды кышкы сезонго кантип даярдоо керектиги жөнүндө айтып берет. Алай өрөөнүн кайталангы сулууна кор кошкон жылуу суу жергеси өзүнүн даарылык касиети бар жылуу суу булагы менен элге таанымал. Ош шаарынан 80 чакырым аралыкта деңиз деңгээлинен 1570 метр бийиктикте жайгашкан. Калкы 600дөн ашуун. Мына ушул Алай кырка тоосунун түндүк чыгыш капталында жайгашкан жылуу суу айылында өз үй бүлөсү менен Автандил мырза да жашайт. Балчылыкты кылам деген кызыккандар болсо, өзүн арга чактырып көрүш керек да. Себеби аллергия адамда өзүнүн аллергия жок болсо, өзүнө зыян келтирбесе, анан арычылыкка өткөн жакшы болот. Себеби адам билбей туруп, өзүн билбей туруп ары кылып алса, аллергия болсо кокус. Бул ары жайдын күнү чакканда кээде көп чагат, ошондо зыян тийип калышы мүмкүн адамдын ден соолугуначы. Экинчиси, айрым породистый арыларга өткөн жакшы экен. Породистый болсо, жакшы түшүмдүүлүк мол болот экен. Мына урматтуу достор, Автандил мырзанын үйүнө да жетип келдик. Автандил мырза, саламатсызбы? Автандил мырза, айтсаңыз, балчылык менен канча жылдан бери алектенесиз? 4 жылдан бери алектенем, 4 жыл болду. Балчылык менен алектенгениме. Жакшы, Кудай кааласа жакшы. Эми үйрөнүп, эми өздөштүрүп кетебиз. Билгенден билбегеним көп болсо керек, бирок эми кичине үйрөнүп калдым десем жаңылышпайм. Мен баштайм десем, жаңыдан ишти баштайм десем, эмнелерге көңүл бурушум керек? Азыр мына жаңы бул экинчи этаж, булар эки этаж болот. Булар жөнөкөй эле лежак болот да. Эки этаждар жакшы экен. Таза бал болсо жакшы немеси. Эки этажда кылган ари сәл жакшы болот экен. Бул деле жакшы. Муну караган оңой болот. Бир эле адам карай бересиң. Аны эки адам карашка неметет экен, бирок асали таза болот. Экинчи этажга чогултат асаличи. Биринчи этаждагы тукум болот да, бу да общий тукуму дагы асали да бир болот да. Биринчи иштекени билбей көп чаккан учурлар болду. Эми билбей көп чагат. Багандай ачып резко движение кылып ийесиң же арын кетип кандай кармап ийгенде көп чагат. Ошондой учурлар болду, эми азыр кыйла үйрөнүп не болуп калдык. Арын ошо жакшы породаларын өсө жакшы экен азыр. Багандай реклама кылды, неме турлар алып келип сатып атышат. Компаниялар алып келип сатышат, ошолордон алып эле таза кандуу болсо жакшы болот экен. Порода дегениңиз кандай? Бизде жергиликтүү башка араларда. Жергиликтүүлөргө караганда Карпат тоолорунан келген Ичковскийден алдык быйыл. Ошонун балдары бүт мыналар, небелери, кыздары болуш керек. Балды көп чогултат экен. Берки биздин өз местиге караганда балды көп чогултат. Менен кечерээк болот да, бул биздикине караганда. Биздикилер сәл болот ошойт, жакшы чогултпайт эле мурункуларчы. Азыр эми породистийге өткөндөн кийин ошо жакшы балды түшүмдүүлүк көбүрөөк болот экен. Былтыр 20 эле ашык бар эле, быйыл көбөйттүм да. Быйыл ошо элик болду. Эми кийинки жылы кандай экени билинет да, быйыл эми жаңы өттүк. Түшүмдөн канча киреше болду? Мына канча киреше ала алдыңыз быйыл мисалы үчүн? 800 килога жакын сал алдым. 350 сомдон саттык. Эми 350 сомдон сразу эле 350 сомдон алып кетпейт. Бир челектен, эки челектен сатып ошентип атып. Ошо тиргиликти ушу үйгө майда иштеп иштеп аттык. Арыны кайерге көп коесуңар? Кандай гүлгө көп коюлат? Чоңлайга алып барып аттык, ошо чоңлай эспарцепке. Эспарцептен алып атты. Чоңлай жайылмага алып барып, жайылмага, одан Никоско койдук. Кийин Талдык сууга койдук. Анан кийин буяка алып келдик такырына. Кайсыл бал көрөк баланат? Азырынча ошо эспарцеп. Азыр эми меники основной эспарцеп да. Эспарцеп менен неметет, анан өзү көп ондой немелерчи. Эми бизге ошо эспарцеп оңой да, ыңгайлуу. Ошого чоңлай алып барып атабыз. Бир ящикке канча сом сарптайм? Арысы менен кошо. Азыр бул бир ящик, мына ящик мисалы 2,5-дан 3,5 миңге чейин турат да. Арын алиге эме ящиктин мындай бир ящик. Ушундай болушу мүмкүн дагы. Мына чекедегилер турбайбы, чоң болуп. Ошолор ошол 2,5 3 миң 3,5 миңге чейин. Анан мына эки этаждардагы 2,5 3 миң 3,5 миңге чейин. 3 миңден 3,5 миңга чейин турат. Арысы менен кошо. Жок, арысы эмес, ящик өзү. Ящик өзү. Бак неменин качествосуна карап, жыгачтын качествосуна карап, жакшы жасаган болсо ушундай.
Әрілер әрі 2000, 1,5 мыңдан 2,5 мыңға чейин. Бир үй бүлө. Бир семья сатып аласыз дагы. Ошодон көбөйтүп, чоңойтуп кетесиз да. Ошо бир 4 рамка салып берет. 4 рамка арысы менен салып берет, пакет деп коет. Бир пакет салып берет, ошо 4 рамка ортосунда чекесинде кормой болот, ортосунда арысы 3 тукум менен берет. Анан ошодон бияна өзүңүз улап көбөйтүп кетесиз. Бир ящик орто эсеп менен бир 5000 сомдон айланасы болуп калат. да. Башына баштаганда бир ящик менен баштаганым оңбу же онбу? Көбүрөөк менен баштай берген жакшы. Кылганга жараша мисалы 20 ящик менен баштаса да оңой. Тез үйрөнөсүз. Бир ящиктин бир эле характери болот, адамдарда көп характер бар го. Бул ящик менен бул ящик экөөнүн разницасы бар да. Характери бар. Бул башкача, бул башкача. Буга караганда бул тезирээк көбөйөт. Бул азыраак мындай көбөйүшү сал начар болот. Ошого окшогон немелер, секреттери бар да. Ошон үчүн 10 ящик болгондо кыйналганда адам тез үйрөнөсүң го. 20 ящик болсо 20дан тез үйрөнөсүң да. 1 ящикка 10 ящик караганда бөлөк, 30 ящик болсо одан тез үйрөнөсүң. Кыйналганда өзү үйрөнөсүң, тез үйрөнөсүң. Ящиктерди алдык, арыларды алдык, гүлгө койдук. Көбүнчө эспарсетке жакшы болот дедиңиз, Түшүмүн да алдык, саттык. Балды алып туруп саттык. Эң оор маселеси бул менин оюмча. Эми сиздердин оюңуздар кандай билбейм. Кышкыга даярдаш. Арыларды арысын, асалын барын кышкыга келгенде азыраак алыш керек да. Баягы арын бар, асалдын баарын сыгып албай, ошо эсептеп арын баягы көбүнө карап, азына карап рамка таштайбыз да. 6, 7, 8 рамкага чейин таштайбыз дагы. Ошонун асалын көбүрөөк таштайбыз. Баягы рамканы тизгенде чекеге жака тизип койсоңуз, немени арлар өздөрү асалын наркы ичкеридеги рамкага тартып алышат. Азынан зимовкага кирген арлар. Берак келсеңиз көрүнөт. Мына сууктан көрдүңүзбү, пропуск менен чаптап, өздөрү жылуулап алышат. Бүт шамал кирген жерлердин баарын пропуск менен жабат экен да. Чаптап, өздөрү бекитип алышат. Ошо экинчи этаждын асалдын баарын ала бербей, бул жака дагы асал калтырабыз көбүрөөкчү. Мүмкүн болушунча ушул жака асалды көбүрөөк таштайбыз. Себеби асалды көбүрөөк, кормду көбүрөөк таштасак, бул ящик күчтүү чыгат. Анан асалын алып көбүрөөк кысып койсок, немеден ачкадан өлөт. Бул ари сууктан өлбөйт. Ошо ачкадан анан багындай удар болуп калса, эгерде ящикке мондай болуп, удар болгондо ошо күйлүп түшүп калгандан гана өлөт. Башка нерседен өлбөйт, көбү өлбөйт экен. Анан ошо питтен өзүнүн багындай мителери бар, ошолордон гана башка дарылап туруш керек, башка немеси деле жок. Суукка өлбөйт дегениңиз эмне менен байланыштуу? Мен ошо башыман өттү. Бир ящиктин ушундай шамал учуруп кеткен да. Нансынан бери ачылып кеткен ал. Общий ачылып кеткен. Общий ачылып кеткен да, рамкалар эле калган да. Үстүнө кар жаап, келсем мынанча муз болуп калыптыр. Кийин музду тазалап алдык. Өлүп калды экен десем, өлбөптү. Сууктан өлбөйт экен. Дарыларын малын өтүш керек, ошо питке каршы дарылар бар. Өзүн анан ошо немесин тамагын көп сыгып алып коюш керек да, асалынчы. Камсыздап коюш керек. Камсыздап коюш керек, болду ошол эле. Аздан кышындасы үстүнү бир нерсе менен жабасыздарбы? Жылуулап, ушул боюнча эле калат. ушул ачык бойдон турат. Ушул ачык боюнча калат. Эгерде азымдан арысы көп болгон үчүн рамка көп турат да. Эгерде арысы аз болсо, азымдан ящик ачайлы, мына арысы аз. Мына арысы аз болгон үчүн рамкасы аз. Көрдүңүзбү, мына асалы көрүнүп турат. Мына агарган асал да. Ошонусу өзүнө калат. Ошонусу өзүнө калат. Корумду көп калтырышат да, кышкачы баягы. Элдердин арасында баягындай эме жүрөт да. Сахар кошуп коет дегенчи, шакар кошуп. Шакар салып коет деген. Ошол канчалык туура же канчалык эме? Шакар салып коет деген кышындакы берген шакар, жаздакы, жайындакы медозбордогу шакарга демеси жок. Ал кышы менен өздөрү жеп, биз тамактангандай эле алар тамактанып чыгышат да, кышы менен. Таладан уже нектар келе баштаган малда берсе, ондо ошо сиз айткандай болот. Анан ого чейин азыр кышта, жазда берген ол жайындакыга тиешеси жок. Эми биз деле муну мисалы шакар менен аралаштырып бирөөгө саткандан өзүң бирөөнү алдагандан өзүбүз коркобуз да. Мен мисалы корком бирөөнү алдаганданчы. Шакар алып куюп туруп сизге сатып ийгенден кийин мен одан корком да, ошон үчүн мындай шакар бербейм. Анан мен башкалар бериши, бирок менен башкалар деле көбү беришпейт. Себеби азыр дин жааты жакшы эле болуп калды го, түшүнүктүү болупчу. Ким кандай эме кылыш керек. Эми арыны кышка даярдоо боюнча кененирээк. Кыш арылар үчүн эң оор мезгил. Өзгөчө бал челектерди даярдабай калган учурда.
Эң көп жоготуулар дал ушул мезгилде туш келет. Кээ бир балчылардын айтымында 20%дан 40%га чейин колония жоготуу кыш мезгили үчүн нормалдуу. Көпчүлүк ишти күз мезгилинде, тагыраагы сентябрь-октябрь айларында жасаган оң. Кыш мезгилинде бал челектерди каттуу шамалдан корголгон күнгөй, курук тарапка жылдыруу зарыл. Бал челектерди адаттагыдай текшерүүдөн өткөрүңүздөр. Анын ичинен жаңы жана продуктивдүү эне арыларын издеңиз. Күзүндө колониянын өсүшү жана кышында аман калыш үчүн жаш жана өсүп келе жаткан эне арылар болуусу абдан маанилүү. Бүтпөгөн балы бар рамкаларды алып салыңыздар. Анткени ал дизентерияга алып келиши мүмкүн. Байма-бай азыгын текшерип туруңуздар. Кышкыга эң жакшы азык арылардын өздөрү жасаган, сактап койгон бал. Балчылар аймагына жараша челекте 20 килограммдан 60 килограммга чейин бал калтырышат. Азыктанышына кыштын узактыгы таасир этет. Азыктын негизги 3 түрү бар. Табигый бал, кум шекер ширеси жана канди. Канди бул бал менен кум шекер пудрасынын өзгөчө кошулмасы. Эгер сиз жашаган өрөөндө каттуу шамал болсо, бал челектерди таш менен бастырып койсоңуз болот. Канчалык кабатыр болсоңуз да, кыштын суук күндөрүндө челектерди ачпаңыздар. Ысык тез чыгып кетет да, челекти кайра ысытуу арыларга көп энергия сарпташына туура келет. Бал челектердин айланасын тазалап турганыңыздар жакшы болот. Айлана чөйрөнүн тазалыгы гигиенаны камсыздайт жана зыянкечтердин уялашына жол бербейт. Тазалыкты жыл бою камсыздоо зарыл. Өзгөчө кыш мезгилинде колониялар алсыз болушат. Сиз алектенип жаткан балчылыкта үй бүлөнүн ролу кандай? Жакшы эле, ошо жардам беришет. Эки балам бар. Эки балам тартышканда чоң жардамдар тийишет, жакшы. Асал сүзгөндө, рамка көтөргөндө, яшик көтөргөндө жакшы жардам беришет. Мен жайында арылар көп чыккан. Бул арылар жайында көп чыккан себеби биз арылардын асалын алганга аракет кылабыз да. Арылар ошону чакканда, мындай биринчи чакканда инеси калат. Инеси калганда инесин чабып алып, ичпеш үчүн туз коюш керек. Ошо арылар жайында мындай ачык, мындай катыгыраак ооруйт, а кыштын анча оорубайт. Арылар тазалыкты жакшы көрүшөт. Ошондуктан биз үй бүлөбүз менен дайыма тазалыкты тыкан жана таза кармаганга аракет кылабыз. Жана ошондой эле качка берип атканда дагы биз дайыма биринчи себептен тазалыкка карайбыз. Жолдошум бир эле ары менен алектенбей, биз жайлоого чыгып эс алууга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Бээнин сүтүн ичип, кымыз жасап, тууган уруктарды тосуп алабыз. Достор, мага окшоп ушинтип таттуу бал жейин десеңиздер, анда балчылыкты баштаңыздар. А биз болсо сиздерге ийгилик гана каалап калабыз дагы. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнгө чейин саламат болуңуздар дейбиз.